Сулайман тоодо аялдардын ич кийимдери жатат. Эркектердин дагы ич кийимдери жана влажный салфеткалар жатат. Урматтуу туугандар, Сулайман тоо бул Ошко көрк берип турган жер. Ошко көрк берип турган жер туугандар. Мына карасаңыздар жаткан нерсесин. Бул жерде ушул жерге Сулайман тоого чыккандар, келип ичип, ушинтип таштап туугандар. Карасаңыздар эми уят да туугандар. Ичкен нерсесин көтөрүп адам чыкпеш керек. Бул жерге туристтер келет, канча деген мамлекеттен келет, көргөнү келет. Ушун таштарга жазып койгондор бар, толтура ушинтипчи. Бул деген туугандар уят. Бир нерселер жазган, мусор таштаган, бул жерге чыгып алып ажатын бүтүргөндөр, туалет кылып койгондор бар экен туугандар. Азыр көзүбүз менен көрдүк, мону тартпай эле коек. Урматтуу Ош шаарынын тургундары, жана туристтер, жана биздин Ошко келген коноктор. Сулайман тоого чыксаңыздар, тазалык сактаңыздар. Себеби тазалык бул ыймандуулуктун тең жарымы дейт. Сен өзүңдүн тазалыгың менен сен ким экениңди далилдейсиң. Ата-энең берген тарбияны далилдейсиң. Бул Сулайман тоо туугандар, жалпы мусулмандар, жалпы кыргызстандыктар, жалпы туристтер колдоно турган жер. Ушул Сулайман тоону карап аткан Медербайке колдон келишинче аракет кылып карап атат, тазалыгын карап атат. Негизи Сулайман тоонун тазалыгы мурдакы караганда такыр өзгөргөн, таза болуп, жакшынакай болуп, дарактары соңгул өстүрүштү, светтерди коюшту. Туугандар, ушинте берсеңиздер, мусор таштай берсеңиздер, ушул жерге келип ажаткана кыла берсеңиздер, Сулайман тоону ушинтип гостиница кыла берсеңиздер, Сулайман тоону жаап коет. Сиздерден бир сураныч, келиңиздер Сулайман тоого чыктыңыздар, өзүңүздөр мусоруңуздарды өзүңүздөр менен кошо алып түшүп кетиңиздер. Ушул Сулайман тоону карап аткан көзөмөлдөгөндөрдөн мен суранам, ушул тоогобу же бул жаккабы же бир жеринде камера коюп коюш керек. Себеби азыр Алладан коркпогондор камерадан коркуп калышты да туугандар. Ошону коюп коюш керек да, ушундай мусор таштагандарды, ажаткана кылгандарды мен оюмча штраф кылыш керек деп ойлойм. Ушуну видеону Сулайман тоого чыга турган досторуңуз менен бөлүшүп коюңуздар.